Мынакей урматтуу телегөрүүчүлөр, эң сонун фестиваль туурасында кеп калдык. Буюрса кичинекей өспүрүмдөр, биздин таланттуу жаштарыбыз деп койсок болот, таланттуу өспүрүм балдарыбыздын дагы эмгектерине буюрса жакын арада мынакей 1 жарым айдын ортосунда күбө болобуз, Ооба, буюрса күбө болобуз. Ал эми ошол эмгектерди тартыш үчүн, ошол эмгектерди кыргыз журтчулугуна таратыш үчүн сөзсүз түрдө эң биринчи ден соолук керек. Ден соолукту биринчи ойлосок, андан аркысы бардыгы сонун болот буюрса. Ал эми ден соолукту бизге бир жакшы нерсени тартуулап, жакшы жагылыгын айтам деп келген. Сиздерге ден соолукта болуңуздар, ден соолукта болуш үчүн мына ушул туз бөлмөгө келиңиздер деп чакыруу иретинде биз туз бөлмөнүн жетекчиси Айдос Серикбаевди биз таңкы эфирге конокко чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыз менен. Ден соолуктарыңыз жакшы буюрса. Жакшы, шүгүр. Сиз менен кайрадан бул сезондо көрүшүп жатканыбызга кубанычтабыз. Мен дагы аябай кубанычтамын. Жакшы. Мынакей биз жайкы каникулга, жайкы эс алууга чыгып атканда сиз менен келип, баягы сезонду чогуу жапкан элек. Эми сезонду чогуу сиз менен бирге ачып жатканыбызга кубанычтабыз. Эми жаңылыктар көп болсо керек. Туз бөлмө тууралуу кененирээк бир жалпы маалымат, анан жакынкы арада дагы да болсо жаңылыктарыңыз бар экен, Ооба, жаңылыктарыбыз да бар. Жакшы жаңылыктар бар. Буюрса баягы тузду баягы көбөйтүп, чоңойтконго аракеттин үстүндөбүз азыр. Буюрса жакшы азыркы стилдеги, эмедеги жанагы деп коет. Заманбап стилдеги, баягы эс алчу жай, заманбап стилдеги кичине ошол чыккан кезде отуруп эс ала турган адамдар. Фита бар деп коет. Ошондой кылып ал жерде фита барда баягы адамдын расслабляющий, баягы эс ала турган, очищающий чайлар ошо фита барда. Ошондой чайларды берип, баягы элдин баягы эңсесин деп коет, көксөсүн тапканга аракет кылып атабыз да, мындай айтканда. Ошол азыркы эмелерде азыркы туз иштеп атат буюрса. Азыркы учурда Казакстандан да келип атышат. Казакстандан да келип атышат. Көчө күнү 2 апа келиптир Чимкент каласына. Түнү менен келип, таппай, издеп, аябай мындай эмеде мен айтып атам. Бул эң жакшы нерсе. Түнү менен издеп, ким эле түнү менен тузду издесин, Бизде андай жок деп атам. Чимкент эмесе, борбордо кошуна туруп дагы барбайбыз да биз. Туура айтасыз. Анан мен айтып атам, бул жакшы апалар. Муну түнү менен издеген Кудай таалам бул шифа бере турган жер, шифа сөзсүз болот деп атам. Аракети күчтүү. Түнү менен келип, адашып, издеп, эртең менен кайра издешип, ушундай бир эменин үстүндө болуп тургучу аябай мен таң калып атам. Казакстандан ушунчалык апалар издеп келип атат да. Анан жакшы буюрса сезон бизде да башталды. Жаңы сезон десек болот. Ооба. Элдин көйгөйү азыркы учурда ден соолук эмеспи? Ден соолук деп коебуз баягы. Ден соолукка азыркы учурда күз келди да. Күз келди, кышка дайындалыш керек. Сөзсүз түрдө даярданышыбыз керек. Анан мен азыр учурда элдерге айтып атам, суук түшпөй, биз баягы суукта бут какшаган учурда, үшүгөн учурда, баягы простатит, цистит кармаган учурда чуркабай, эми азыр баштагыла деп атам да. Азыркы учурда баштагыла. Ушул жерден бир суроо жаралат. Баягы биз чындыгында эле кыш мезгили келгенде тамак оорулар менен ангина, гайморит деги эле койчу бир суук түшкөндө суук тийип ооруп калат эмеспизби? Анан ага чейин кыргыз журтчулугун туз бөлмөгө чакырып, ага чейин дарыланса болот болуш керек, булардын алдын алса болот болуш керек. Аябай жакшы суроо. Негизи биз кыргыздар ооруганда барабыз да. Биз ушундай элбиз да. Мындай ооруган учурда, ушу ооруп дары таппай, ушу такыр болгон учурда барабыз да. Дары жардам бербей калган учурда. Негизгиси Японияда, Кореяда бул нерсе баягы өзүнүн технологиясы менен дегенде ошол жерде башталды да бунун туз бөлмөнүн башталышы. Ушундай ысык туз бөлмө Япониядан башталган. Бул элдер алдын алат экен. Булар оорубаса да барат экен. Анткени себеби баягы мен оорубайын деп барат экен, өздөрүнө ушунчалык карашат экен. Мен жашарайын, дайыма жаш бойдон жүрөйүн деп алдын ала барып, ушундай өздөрүн карашат экен. Алардын түшүнүгү ошондой. Бизде көп кишилерге баягы сопровождать этип, жетелеп келген бар, апаларын ээрчитип келген бар, же бир келинчегин ээрчитип келген бар, же күйөөсүн ээрчитип келген бар. Ошолорго айтсаң, бир учурда сиз да кирип түшпөйсүзбү десең, мен ооруган жокмун да деген суроолор көп болот да. Ушундай эмелер жаралат. Анан мен айтам, бизде обязательно ооруганда эмес, оорубаш үстүнө түшсө болот десең,
жок мен ооруганда келем дейт да. Бизде түшүнүк ушундай экен да. Ооруп такыр сыркоолап калганда келиш керек. Тамашада кеп барго башка улуттун эли ооруп атам деп доктургана барса, кыргыздар болсо өлүгүнө жатам деп барат деген. Бизде такыр ушул айла жок, бирок айлабүү дегендей баягы ушул учурда барат да, баягы ушул учурда барат, баягы ушу таппай калганда, ушу баспай калганда барабыз да. Негизи алдын ала алсак, ден соолукту алдын ала карай турган болсок, баягы жакшы болот эле да, мындай айткандачы. Анткени себеби баягы аң сезимибиз өсүп келатат да. Биз артта калган эл эмеспиз, баягы эменин үстүндө болуп келатабыз да, мындай айтканда. Баардык өлкөлөр менен тең тайлашып келатабыз, технологиябыз да өнүгүп атат, мындай айтканда. Өзгөчө азыркы учурда мына интернет менен аябай эметип атабыз, мындай аябай тыгыз байланыштабыз. Биз эле чоң кишилер эмес, бизде жаңы төрөлгөн ымыркайда эле 2 жашта, 3 жаштагы балдар дагы аябай мындай чогуу келатат десек болот да, мындай айткандачы. Артта калган жокпуз биз, алдыга кетип бараткан элбиз. Ушул ден соолук жагынан кичине алдыга кете турган болсок, сөзсүз түрдө эме да, мындай айтканда жакшы болот эле да. Анткени себебибиз мындай ден соолукту карасак, элибиз, журтубуз ар дайым ден соолуктуу болсо, жашарып тура турган болсо, кандай сыймыктанабыз, биз башка эл менен, мисалы Корея эл менен, Япония эл менен баягы ден соолук жагынан айтса болот да. Мен башка жагынан айткым келбейт. Анткени баары бир элдин плюс жагы да бар, минус жагы да бар да дегендей. Анан могу ден соолук жагынан дайыма суктанабыз да. Башка мисалы Корея элине, Япония элине булар жаш көрүнөт деп. Булар жаш көрүнөт, булар картайбайбы? 60ка чыкса деле, 70ке чыкса деле ушул баягы сумкаларын, рюкзактарын көтөрүп алып ушул пенсияга учурунда деле башка өлкөлөрдө кыдырып жүрүшкөн болот. Анткени себеби булар жаштайынан өздөрүн караган болот. Жаштайынан ушул баягы аракеттин үстүндө болот экен. Анткени себеп ушул мектептеги, садиктеги кезден баштап анткени ошондой ден соолукка аябай көңүл бурушка буларды үйрөтөт экен. Мисалы ошол эле Кытай эли, ошол эле Япония эли, ошол эле Корея элдери ошондой экен да. Ден соолукка аябай мындай маани беришет экен да. А биз эми үйрөнүп, эми мындай көзүбүз ачылып келатканбыз да, мындай айткандачы. Анан ошол жерден да бир суроо пайда болот. Мисалы сизди баягы туз бөлмө жетекчиси катары айтып атпайсызбы? Оорулар күндөн күнгө өнүгүп жатат, жаш оорулар пайда болууда. Анан кийин баягы телекаршы интернет айдыңында теле берүүлөрдө баягы жардам сураганлардын да саны көбөйдү. Чындыгында баягы оорулардын атын билбейбиз, бирок баягы жаман оору, жаман илдеткенде анан бүгүнкү күндө сизге баягы мынакей бизде да турат, биздин колубузда атайын туз бөлмөнүн баягы атайын билеттеричи. Анан ушул жерде 20дан ашык ооруга баягы даба болчу жер. Анан бүгүнкү күндө кайсы оорулар менен көбүрөөк кайрылып жатышат сиздерге? Көбүн эсе. Эми бул кайрылып жаткан себеби көбүнчө жана буту кол ооругандарга. Буту кол какшап жылыбагандар, ооругандар, бели ооругандар, өнөкөткө айланган, өзгөчө могу кол жылыбайт го, баягы кан айланманы азыраак кан айланбай калды десек болот. Анткени себеби азыр кыймыл аракетибиз аз. Эми биз пульт бийде турса деле алып берип койчу, Алтынай берип койчу деп ушундай терде турса деле жумшап алдык да азыркы учурда. Чайды ушул жерге эле ичеличи деп эле баягы телевизордун жанына эле барып чогулуп алабыз да. Ушундай кыймыл аракет аз болуп калды. Машина болсо деле туалетке чейин эле кирип барып эле туалетке аракет кылайын дейбиз, бирок тешик баягы эмелер мешать этип калып атат да. Ушул кыймыл аракет аз болуп калды. Ушул кыймыл аракетти көбөйтсөк эле оору азаят да. Анан көп кишилерди кайрылам мен кыймыл аракет кылып атам дегенде бул кеч. Оорунун баарын топтоп алып, болгон баягы өнөкөткө айлангандан кийин анан кыймылдай баштайбыз. Бирок биз адам баласы өзү адам заты мындай батыраак результатты жакшы көрөбүз да. Мисалы көп кишилер айтат да, бир түшө калып эле, кана мен жакшы болгонум дегендер көп да, мындай айткандачы. Кана деп жана бул жомок эмес да, абракадабра деселер мындай жакшы болуп калгандай кылып. Жок, чынында. Эми ошол канча жыл топтой турган болсок, ошол ооруларды 15 жыл ооруну мисалы канча жыл бала кезден баштап суукта жүрдүк, балыкта, кээ бирөө болсо чана чеп жүрдү, тоодо жүрдү, малдын үстүндө жүрдү. Ошону канча жылдан бери топтодук. Эми ошону бир күндө эле киргенде эле кана дейт да. Жок, андай эмес да. Ар бир нерсени айтат да, мисалы Тибет медицина боюнча келген оору, канчалык топтолгон оору, ошон үчүн кете турган да жолу бар дейт. Келген жолу болсо, кете турган да жолу бар дейт да. Анткени себептен мисалы 10 жыл топтой турган болсоң, жок дегенде ошону бир жыл ошонун үстүндө аракет кылыш керек. 10 жыл мына топтогон эмени. А бизде ушул батыраак болуп кетсе экен, ушул деп эле шашмабыз да, мындай айтканда. Кире калып эле ушундай результаттар болсо экен дейбиз. Бирок жок, мен айтам, эң аз дегенде 10 күн түшүңүз.
оң күн жакшы болсо дагы улантыңыз. Канча жылдан бери буту колуңуз ооруйт, бир күндө каяктан жакшы болот. Оң күн түшүңүз. Анан баары деле айтат, тою бар, биз той ашка жакынбыз да ушу. Той ашка жакынбыз. Той ашка барыш керек, ден соолук туруп турат, күтүп турат. Той аш күтпөйт экен да, бизде ошол көйгөй аябай көбөйүп атат да, мындай айтканда. Той ашка табылат акча, а ден соолукка келгенде ойлонобуз, жок кое туралычы, эмдиги жылда дайындалалычы, баралычы ден соолукка, быйыл тойду бүтүрүп алалы деген кишилер көп да абдан. Анан биздин билишибизче, мынакей туз бөлмөсү буга чейин чакан бөлмө болуп келатса, эми чоң бөлмөлөр болуп, анан эс алуучу дагы жайлар болот экен. Анан буюрса, анан буга болсо туздарды буйрутма кылып алып келип атасыздарбы? Буйрутма кылып, анткени себепте биз баягы өзүбүз мындай патриот эл болуп кетебиз го, патриот эл. Ушуну биринчи укканда, биринчи көргөн себепте бул тузду айтканбызда, бул Южный Кореядан алдырбай эле, бизде туз бар го, кочкор туз, кенен тонналап алса болот, бизде ушуну эле иштетсек болот да деген бир патриотизм ойгонуп, аларга давай жалдырабайбыз, алардын тузун четке кагып ушундай кылганбыз да. Анан окумуштуулар бар экен бизде, ушу тузду жактаган академиктерибиз бар экен, байкелер, профессорлорубуз бар экен. Ошолор менен кеп кеңешсек, айтат, туура дейт, ал биздин тузда бар. Бирок бул природный туз менен морской туздун айырмасы, анан себептен бул тазаланган менен тазаланбаган туздун айырмасы дейт да. Бул аябай асман менен жер деди да. Сиздердеги тазаланган, ал эми бизде кочкор тузу деген тазалана элек. Тазалана элек. Анан бизде баягы кочкор тузду алып келип, тизип туруп, сыртынан жылуулук бере турган болсоң, технология кылып, анда ал газовый камера сыяктуу болуп калат. Аерге киши баягы дарыланбай эле ал жерден кишине орот, жабыркап, ууланып, анткени анда оор металл, газдар бар экен да. Анан бул газдарды тазаласа болобу десек, тазаласа болот, аны кайнатма ыкмасы менен тазаласа болот деп ошондой бир байкелердин кеңеши менен эмете турган болсок, анан давай тазалайбыз, казандар кантип баягы кыргызча эле биз түшүнөт экенбиз деп. Казанга салып эле. Алар кантип кайнатат экен десе, биз баягы эт кайнаткандай эле элестетип алып турубуз да. Баягы кайнатып атат. Кайнатат десе эле этти элестетип алып турубуз да, баягы тузду деле ошондой кайнатат экен деп. Давай казандарды таап келели, астына оттон жагалы, кайнаталы, ушундай туздар, таза туздарды алып чыгалы десек, алар айтат, өзүнчө баягы туздан жасалган тузга казандык аппараттары бар. Туздан жасалган казанга тузду кайнатат. Анткени себептен туз кайнап чыкканда эле казанды тешип коет экен да, темирди жеп коет экен. Ошол үчүн баягы тузду туз жебейт экен да, мындай айтканда. Өзүнүн ушу технологиясы, бул баягы секрет деп коет экен. Көп мындай изилдеп казган жокпуз ары карай. Анан ушу секрети, эң негизги секрети баягы туздан жасалган казанга тузду кайнатып, ошончолук 1000 градус Цельсияда тазаланат экен. Анан 1000 градус Цельсияда бул баягы газдын баары учуп кетип, оор металлдын баары түшүп, ортодогу таза тузду алып, аны экспорт эткен да булар, Корея өлкөсүнө. Анан биз баягы колубуздан келбегенден отуруп эле калдык. Биздин технология жетише элек турбай, биз колдонуп эле туралычы, бар нерсени колдонуп туралычы депчи. Эми ошол Кореядан буйрутма кылган туздар деле бир аз акча болбосо керек. Кореядан? Ооба, эми жанагы эле бир баягы көрсөтүп атабыз телевизордон, баягы өзүбүздөрдө түшүп атабыз. Ошол эле комната $50,000 турган. Ошондо размерин айтып турган болсок, 2 метр биягы 3 метр. Ошол эле баягы комнатанын ичи, баягы жыгач комнатанын ичи бар технология. Ошол эле $50,000 турган да. Анан аябай эле кымбат да. Эми баягы ошончолук дарылаш керек ал негизи адамды. Анан ошончолук эле пайдасы бар экен. Эң негизгиси, эң биринчи баягы өзүбүз деле ишенген эмеспиз. Баягы ушунчалык адамга пайдасы болобу, болбойбу, кымбат экен деп, анан биздин өзүбүздө дагы ошол баягы топтолуп келген, бала кезден топтолуп келген көйгөйгө баягы ден соолук бар болчу, ден соолук боюнча. Анан өзүбүздөн да результат алдык. Эң биринчиден артритке жакшы экен. Давление оорусуна жакшы экен, гипертонияга. Андан тышкары арыктаганга аябай жакшы экен. Адам баягы топтогон шлак токсиндин баарын аябай жеңилдейт экен десек болот. Анан ошонун баарын өзүбүздөн көргөндөн анан баягы көзүбүз күйүп, баягы элдер келгиле десек, баягы биринчи элдер түшүнгөн эмес, бүлөм эле болуп атат депчи. Анан азыркы көп кишилер билип деле калса керек. Дайыма жыл сайын, 6 ай сайын, 3 ай сайын келген
биздин кардарларыбыз бар десек болот. Эң сонун маалымат бизде болуп жаткан учуру. Ал эми сиздерде дагы ушундай өзүңүздөрдүн суроолоруңуздар жаралса, анда WhatsApp номерибизге SMS калтыруу билдирип койсоңуз болот. 0501 67 01 91. Ал эми WhatsApp номерибизге келген SMS билдирүүлөрдөн дагы окуй кетсеңиз. 81 97 номер менен аяктаган абонент жөнөткөн экен. Саламатсыздарбы дейт. Мен жаңы ачтым эле дейт. Каерде экенин айтып коюңуздарчы. Мен 2 бутум какшап турат, анан тизем ооруйт дейт. Апамдын да буту ооруйт, бирок давлениясы бар болобу деген. Аябай жакшы болот. Давление гипертония аябай жакшы болот. Анткени себептер бир суроо болушу мүмкүн. Эмне себеп? Ысык болсо, наоборот, давлениени же гипертония көтөрүлүп кетиши мүмкүн да, деп баня сыяктуу же ысыкта. Анткени себепти адам кирип, ошолда баягы айтып кетебиз го, дайыма айтабыз, ичиндеги атмосфера, ичиндеги баягы аура деп койсок болот. Эненин ичиндеги жана бала жатат го. Ооба. Ошонун ичинде бала, эненин ичинде бала жаткан, ошо инфракрасный луч, туздук баланс, ошол жана суунун ичинде жаткан эненин ичинде бала. Ошого 63% окшоштугу бар деп айтышат да. Япон окумуштуулар. Ошо туз бөлмөсүнүн ичи менен. Ичинде ошол үчүн баягы адамдар кирип чыкканда адамдын денеси жумшарып, баягы жаңы төрөлгөн баладай болуп, жумшак болуп, ошондой болуп калат да. Анан эми 100% Кудай тааландагыдай баягы эч ким окшоштура албайт, бирок 63% окшоштугу бар дейт. Ошол үчүн ичине кирип, адамдар баягы ичиндеги баягы солевой баланс, аура, ошол тердей баштаган учурда адамдын кан тамыры тазалана баштайт. Тери аркылуу. Тери аркылуу бардыгы чыгат экен, бардыгы чыгат. Кан тамыр тазаланган сайын бул гипертония жоголот экен да. Бул кан тамырдын кирдеши экен да давлениячы. Эмнеге жаш балдар давление болуп кетпейт? Чуркап барып кулап калбайт, же болбосо давлениеси көтөрүлүп кетти деп айтпайт. Анан канчалык бизден 3 эсе 4 эсе батыраак ойнотот, жандар тынбайт, секирет, эметет. А биз антибиотик эле давлениясы көтөрүлүп жатып калмакпыз. Бирок жаш балдардын кан тамыры таза. Ошол үчүн булар эметпейт. Биз жылдап майды жакшы көрөбүз, тойду жакшы көрөбүз. Нанга чуркап кетебиз таң атпай, майга чуркап кетебиз, анан ошонун баарын топтоп алат экенбиз. Ошонун баарын топтоп алып, анан баягы хронический оорулардын баарын алып келет экен да. Гипертония, май басат, май баскан кыймылыбыз аз. Анан түнү менен тойдо болобуз, күндүз уктайбыз, анан ошонун кыймылдын баары аз. Кечинде кайра той барбы дейбиз, ошо менен кыймылдын баарын топтоп алабыз, шлак токсиндин баарын. Анан анын баары эмне ооруга, адамдар эмне ооруга чалдыгат да, мындай айткандачы. Ошол үчүн баягы кыймылдап турганга аракет кылыш керек да. Тойго да жөн барбай барганда бийлеп кыймылдап тургуңуздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Баары эле бийлете бербейт да. Анан биздин көрүүчүбүз дагы мына SMS билдирүүсүндө айтыптыр, буту колум какшап ооруйт деп. Сөзсүз түрдө мына ошол туз бөлмөгө келиңиз, анткени сиздин буту колуңузга суук тийген, сөзсүз ошол сууктун баарын туз бөлмө чыгарат, сөзсүз түрдө барып өзүңүздүн дартыңызга даба кылсаңыз болот экен. Андан сырткары дарегин дагы сурап кетиптир. Учурдан пайдаланып айта кетсеңиз. Дареги Манас 8 десек болот, Баканбай көчөсү менен кесилишет. Манас 8, Баканбай Манас экөө кесилишет. Телефонду айтып кетейин. Айтып кетиңиз, мүмкүн таппай аткандар болсо. 0708 555 111. Мынакей дал ошо биздин колубузда турган татынакай билеттер бар атай туздуу бөлмөгөчү. Анан биз ар жумада ар жума күнү, куттуктоо күнү сиздер үчүн атайын да убакытты бөлүп оюндарды өткөрөт эмеспиз. Дал ушул оюнга бизден ушул белектерди утуп алсаңыздар болот. Дагы эгерде акча каражат жагын айта кете турган болсок, негизи бир күнгө 500 сом, бир сеанска да болот, бир сеанска 500 сом. Ал эми элестеткөнүңүздөй бизде абдан көп. Азыркы тапта сиздер толук кандуу оюнга катышып, утуп, барып, ошол туздуу бөлмөгө барып, бир жолку өзүңүз барып көрсөңүз, кийин өзүңүз эле биздин оюндарга күтүп катышып каласыз деген ойдобуз. Эң сонун тактап айтканда эртең деп айтсак болот. Эртең жума күнү биз сиздерге оюндарды сунуштайбыз. Сиздер болсо четте карап турбастан оюндарга активдүү катышып, тактуура жоопторду айтып, суроолорубузга анан туз бөлмөгө ушундай жакшынакай билеттерди утуп алсаңыздар болот. Туз бөлмө сиздин дартыңызга даба боло алат. Бизде болсо ушул туз бөлмөнүн жетекчиси Айдос Серикбаев конокто олтурган чагы. Суроолоруңуздар болсо WhatsApp номерибизге SMS билдирүү калтырып койсоңуздар болот. Биз болсо маегибизди уланта берсек. Анан дагы биз төмөндө айтып калбадыкпы? Баягы кыш келатат. Кышында оорулар күчөйт деп. Анан ошол оорулар күчөгөнгө чейин
алдын алып туз бөлмөгө барып профилактикадан өткөндөн кийин мисалы ооруларга чалдыгуу азаябы? Жакшы суроо. Ооба десек болот. Анткени себепте көп илдеттин баары тери менен чыгат да. Тердеп баягы илдеттин баарын чыгарып иммунитет эң биринчи жакшы суроо. Туздун эң биринчи пайдасы иммунитетке жакшы. Эң биринчи иммунитетти көтөрөт. Иммунитетти көтөрөт. Анан бул бизде азыр евро деген чыкты го. Евро деген бул баягы евро стандарт жаркырап жайнап турганын баары мунун баары бир чети көзгө жакшы көрүнгөн менен ден соолукка терс зыянын тийгизет экен, аба краска, аба киргизбейт, пластик окуна деп коет, мисалы ошонун баары аябай удобный да, мындай айтканда жагат. А бирок ошол эчтеге үндү угузбайт, эчтеге абаны киргизбейт. Анан баягы аба кирбегенден кийин үйдөгү баягы бар эме менен дем алабыз да, анан башка жактан дем алабыз. Болгон эме менен дем алабыз. А мунун баары краска чыгарат, аябай жаркыраган нерсенин баарын баягы ушунун баары эме баягы зыян таасирин берет. Түнү менен дем алабыз муну менен. Анан бул стенанын баары адамдагы пайда нерсенин баарын соруп алып, зыяндуу нерсенин баары баягы адамга кире баштайт да, мындай айтканда. Анан иммунитетибиздин баары жоголот. Бат эле адамдар азыр бир айдын ичинде эле бир мындай ооруга чалдыгып калат. Бир айдын ичинде эле мындай азып кетебиз, мындай бопбос болуп кетишибиз мүмкүн. Ошол үчүн баягы туз бөлмөгө барып турсак, ошо шлак, токсин, туура эмес радиация, анткени өзгөчө могул жанагы сотка, компьютерден алган радиациянын баарын жакшы туз өзүнүн эң биринчи эмеси аураны, адамда терс таасир эмелердин баарын соруп алат экен да. Бул эми баягы доказанный нерсе, бул баягы илгертеден келаткан. Анткени ата бабаларыбыз тузга бала төрөлөр менен баягы чайкап алчу да. Дайыма 40-на чейин чайкап, тузга баягы батыраак турбосун, оорубасын, чымыркай өссүн деп балдарды ушундай кылчу. Биздин элибиз көрөгөч эл болчу да, кыргыз эли. Анан азыркы эле учурда унутуп калдык ошонун баарын эле. Эмне десе, зыян деп эле ошо пайда нерсенин баары зыян болуп калды да. Кандай болгон күндө дагы биз салт санаабызды унутпайбыз. Андан сырткары ден соолукта болобуз. Сиздерге ден соолукту камтыган, ден соолукта болуңуздар деп, сиздерге ден соолук алып келген деп айтсак жаңылбайбыз. Туз бөлмөгө барып, ден соолугуңуздарду чыңдаңыз. Кыш келатат, кышка даярдыкты көрөбүз дагы. Кышта боло турчу оорулардан сөзсүз түрдө арылабыз. Айдос Серикбаев бизде конокто болду. А биз болсо көрсөтүүбүздү мына ошол мыкты маанай менен, сонун позитив менен коштошууга убактыбыз да келип калды көрүнөт. Мынакей 2 саат бою түз ободо тез эле өтүп кеткени көрүнүп турат. Эртең болсо кайрадан ушул эле студиядан түз эфирде жолукмакчыбыз. Сиздер менен мыкты оюндарды ойнойбуз, куттуктоолорду, саламдарды жакын инсандарга жиберебиз. Андыктан 2 саат сиздер менен бирге таңкы СТОда менин кесиптешим Алтынай Шайдылдаева жана ушуну мен Азат Байбеков болдум. Сиздер менен кайрадан эртеңки күндө тагында дал ушул жерден куттуу студиядан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар демекчибиз. Бүгүнкү күнүңүздөр, иш күнүңүздөр ийгилик менен коштолсун. Сак саламатта калыңыздар.